Ноокат районунда айыл өкмөттөр арасында волейбол боюнча турнир өттү. Быйыл экинчи ирет өткөрүлүп жаткан иш-чара Зулпиев айыл өкмөтүндө уюштурулган. Турнирге райондогу 17 айыл өкмөттөн 50ге жакын курама команда катышты. Бүгүнкү иш-чарага Ноокат районунун бардык айыл өкмөттөрү катышып отурушат. Ар бир айыл өкмөттөн курама командалар келип катышып отурат. Бул иш-чара ушу 1-2 жылдан бери болуп келет. Ушул айыл өкмөттү салтка айланып калган иш-чара. Мындай иш-чаралар Ноокат районунда көп болуп атат. Айрыкча мына 2 жылдан бери Кыргыз Республикасы президенти аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Быйыл дагы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына ушундай иш-чаралар өтүп жатат. Айыл өкмөттөр арасында өткөрүлүп жаткан волейбол боюнча Мелдеш быйыл бир аз өзгөрдү. Былтыр турнирге 30 жашка чейинки гана кыз келиндер катыша алса, быйыл 30 жаштан жогоркулары да катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жылдан жылга бул бир өзгөчөлүктөр кирип жатат да. Мисалы былтыры кыз келиндер арасында бир эле категорияда болсо, быйыл 2 категорияга бөлдүк. 30 жашка чейин, 30 жаштан жогору депчи. Эркектерден 40 жашка чейин 40 жаштан өдө, кыз келиндерден 30 жашка чейин 30 жаштан өдө. Ошондо бардыгы биригип 50дөн ашкан команда болду да. Волейбол боюнча Мелдеш 5 май Конституция күнүнө карата уюштурулган. Максаты баш мыйзамды даңазалоо жана жарандарды дени сак өмүргө үндөө болуп саналат. Мелдеш былтыр аймактарды өнүктүрүү жылына карата өткөрүлсө, быйыл да аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата колго алынган. Убак сааты ушу былтыр чыгып, анан былтыр ушу элдер спортсмендерге ушул жерде сөз бергем. Жылда Кудайым буйруса ушул Рустамбек уулу Зайырбек атындагы жаркын элесине арналган турнир деп. Ушул иним болот, бир тууган 80 жыл төрөлгөн, ушул кырсыктан өмүрү кыска экен, эми Аллах таалам алып кетти. Ошонун негизинде эми арабызда жок болгонуна байланыштуу, унутулуп калбасын деген ушу эстеп, эми башка эмне кылабыз эми. Ошонун максатында уюштуруп койгонбуз. Кудайым буйруса быйыл экинчи жыл өтүп жатат да. Birinci orunda eğlegенdik üçün diplom жана 40 000 сом акчалай сыйлык менен Кыргыз ата айыл өкмөтү сыйланат. Мелдештин жалпы байге фонду 300 000 сом, биринчи орунга 40 000 сом акчалай сыйлык каралган. Баш байгени биринчи орунду камсыздаган 40 жаштан жогорку эркектер арасында Кыргыз ата айыл өкмөтүнүн курама командасы алды. Ал эми 30 жаштан жогорку категория боюнча кыз келиндер арасынан Кеңеш айыл өкмөтү биринчи орунду ээлеп, акчалай сыйлыкка татыды. Өкмөтүнөн болобуз. Ушу биздин команда азыркы учурда ушу бүгүнкү турнирде биринчи орунда алып отурат. Бүт айылды бириктирип, президентибиздин жанагы өнүктүрүү жылына карата мына ушундай нерселерди кылган нерсе бул өтө жакшы нерсе деп ойлойм. Рахмат ушул акебизге. Ушундай инсандар көп болуп, кыргыз волейболуна салымы да өтө күчтүү, көптөгөн мындай демөөрчүлүк милдеттерин аткарып келет. Ошо ыраазычылык айтып койгум келет. Өтө жакшы деңгээлде өттү. Ал эми 40 жашка чейинки эркектер арасында Зулпиев айыл өкмөтү биринчи орунду камсыздаса, 30 жашка чейинки категория боюнча кыз келиндер арасынан биринчи орунду жаңы Ноокат айыл өкмөтү алды. Уюштуруучулардын белгилешинче волейбол боюнча айыл өкмөттөр аралык мелдеш кийинки жылдарда уланмакчы.